Кыргызстан 12 жылдык билим берүүгө өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров бул процессти илгерилетүү боюнча тапшырма берди. Дүйнөнүн 150 өлкөсү 12 жылдык билим берүү системасын кабыл алган. Бул өзгөрүүгө ылайык балдар 19 жашка чейин окубайт. Мурдагыдай эле мектепти 16-17 жашында бүтөт. Болгону 0-класс деген жоюлуп, ал 1-класс деп аталат. 12-ни бүтүп атканда сертификат алып чыгат, Балким чач тарач болот, балким кийим тигүүчү болот, балким ашпозчу, балким сварщик болот. Илимге кетем дегендерге дагы тилдик, илимдик класстарда ачылат. Жакшы. Анда бул боюнча каршылык жок, муну алып кете берсеңиздер болот. Реформанын максаты мектептерди эл аралык стандартка ылайыкташтыруу, муну менен чет өлкөгө окуу үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. 12 жыл окуган балдар 9-класстан адистештирилген билимди алууга өтөт. Мектепти бүтөөрдө бир өнөрдүн ээси болуп чыгуусуна шарт түзүлөт, кошумча сертификат берилет. Ал үчүн мамлекеттик казнадан каржыланып, Сингапурдан атайын китептер сатып алынаары айтылды. Акыркы 3-4 жылында мектепте эле баягы кайсы бир профилдик тарапты тандап, искусство жаатындабы же спортто, же илимдеби ошол жаатта андай өзүн өнүктүрүп, кайсы бир кошумча билимге ээ болуп чыкмакта. Бул билимге салынган инвестиция эч качан зыян алып келбейт, только тек гана пайдасын алып келет. Анан эң негизги ошол каражаттын максаттуу пайдалануусу маанилүү да, бизде адам фактору көп аралашып кетпеш керек. 12 жылдык билим берүү системасына өтүү демилгеси бир нече жылдардан бери көтөрүлүп келет. Өткөн жылы жогорку кеңеште талкууланып, каражат маселесинен улам долбоор артка кайтарылган болчу. Ал эми билим берүү тармагынын эксперттери 12 жылдык мектепти колдоого алган пикирлерин айтып келишет. Мен ойлоймун, бул дүйнөлүк процесс. Ошол үчүн глобализация заманында биз каалайбызбы жокпу дүйнөлүк процесстин талаптарыга акырындап өтүүбүз керек. Эгер туура түшүнүп, ресурстарды даярдап, кадрларды даярдап, ага быйыл окуу жылыдан эле өтпөйт экен, бир жыл дагы андан артык убакыт бар. Кудай кааласа, бул билимибиздин, тарбиябыздын сапатын жакшыртууга жакшы жардам берет деп ойлоймун. Реформа акырындык менен ишке ашат. Ага ылайык окуучуларга кошумча орун берүү маселесине жергиликтүү бийликтер жардам бериши керек. Буга чейин 870 мугалим окуудан өтүп даярдалган, дагы 4500 адис квалификациясын жогорулатмакчы. Ондун составында 197 мектеп болсо, өлкө болсо 150 өлкөдө кабыл алынган. Поэтапно Казакстан өтүп жатат, толугу менен Россияда өтүү чечими кабыл алынган. Өзбектер толугу менен даярданып атат. Биз ушул артта калып жатабыз. Кыргызстанда 2344 мамлекеттик мектеп бар. Аларда 1,5 миллиондой окуучу билим алат. Ал эми мугалимдердин айлыгына токтолсок, ансыз да өлкө боюнча 100 миңден ашык бала 0-класста окуп, аларды окуткан мугалимдердин эмгек акысына 800 миллион сом мамлекеттик бюджеттен төлөнчү. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.